Саламатсыздарбы? Супер кечи порталынын жалпы көрүүчүлөрү, бүгүн рулдагы жылдыз берүүбүз. Конокто ким деп турсаңыздар, ким сени мынча алдаган деп ырдаган, ошондой эле жүрөгүңдүн эшигин кагып турам ачач деп, деги эле кыздардын жүрөк оорусу деген сөз ушул мырзага тиешелүү десем дагы болот. Ырчы Темир Дамирбеков. Кеттик анда. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшы, рахмат, шүгүр Аллага. Аман эсенсиздер. Рахмат. Мен негизи өзүнчө бир кубанып атам негизи. Биздин баягы тандаган жерибиз жакты сизге. Негизи ооба, мен азыр өзүмчө ойлоп келаттым эле. Машинанын кондиционерин күйгүзүп жөн эле жүрөбүз. Негизи Алла Тааланын берген кондиционери сонун го. Токойдо эң сонун караңыздар, дарыя агып турат, шаркатма чымчыктар сайрап турат. Чакыроого рахмат. Бүгүн кубанычтамын. Сиздин Instagram баракчаңызды карасак, бир пост чыгартырсыз, анда наам алганыңыз боюнча жазыптырсыз да. Эмне болгон наам? 2 күн болду наам алганыма. Ар дайым ушундай баягы элге ушул кайрымдуулук боюнча, анан ошо жаш ырчыларга ошол кеп кеңеш бересиң деп, ар дайым ошол насаат берип жүрөсүң деп, эл аралык насаатчы коомдун атынан, фонддун атынан насаатчы деген, наставник деген наам алдым. Ошо алып туруп эле дароо кубанычым тең бөлүшүп Instagram баракчасына жүктөдүм. Куттуктоолор келди. Ошо сиздерге да рахмат. Ошо насаатчы деген наам алдым. Кут болсун, куттуктайбыз. Рахмат. Ушул наамды алам деп сиз ойлодуңуз беле, күттүңүз беле? Негизи алам деп күткөн эмесмин. Анткени ал жака ошол кайсыл күн болчу, ал жанагы жалпы 2 күн мурун медицина кызматкерлери күнү эмес беле? Ошол жерде чакыруу болгон. Ошол медицина тармагындагы биздин мыкты агай эжекелерибизди куттуктап, наам берип, ошолордун катарында ошолор маанай көтөрүп, сен да келип ордап кет деп. Мен дагы наам алып калдым. Мен үчүн күтүүсүз болду. Өтө кубандым. Үйгө келсем ата-энем кубанды. Ошондой. Алгач эле наам алганда кимге сүйүнчүлөдүңүз биринчи? Эң алгач чын айтсам, мен наамды ушул Instagram баракчама сүйүнчүлөдүм. Негизи ошо жалпы досторума, катталуучуларыма, ооба. Анткени ушул наамды мен ушул жалпы биздин сүйүктүү көрөрмандарга, сүйүктүү күйөрмандарга арнайм. Анткени ушул Темир Дамирбековдун ырларын тыңдап турган, ошол Темир Дамирбековду концерттерде чыкканда дем күч берип, акбат берип, кол чаап турган, жакшылыкка чакырып турган мен ушул күйөрмандарым, сүйүктүү кыргыз эли, ушул бүт наамдарымдын, бүт сыйлыктардын, бүт чармалардын баары сиздерге арналат. Жана сиз ата-энеме. Анда биздин берүүбүз өзү айткандай эле рулдагы жылдыз берүүбүз. Андан кийин карап турсак, унаңыздын үлгүсү Lexus. Кайсыл жылкы, анкетасы тууралуу сөз кылсак. Бул 2004 жылкы Lexus автоунаасы 33 330, булардын 3-төрү да бар. Бул 33 американец. Мен красавица. Ушул жолда калтырбай атат, көз тийбесин. Жаңы алдым. 3 ай болду. Буга чейин эме айдадым. Honda Civic деген гибрид автоунаасын. Андан кийин ошол жол таңдабас. Анткени биз баягы ысык күлгө, түштүк тарапка жакшылык менен, концерттер менен көп барып калабыз. Ошон үчүн баягы жол таңдабас. Анча-мынча төп ашууларда, андан кийин жана жайлоолорго чыкканда, ушундай жерлерге келгенде бир аз ыңгайлуу экен. Шүгүр, жакшы. 3 айдан бери бир да өнөрүн көргөзө элек. Кылыгы чыга элек. Ооба, кылыгы чыга элек. Мен муну жактырам, бул мени жактырат иши кылып. Бири-бирибизди жактырып жүрөбүз, болгону ата-энебиз эле каршы бизге десе. Тамаша бүт. Ошондо бул канчанчы унаңыз? Бул деген менин 4-5 унаам го дейм. Ошол азыр эң алгач деген Mazda айдадым. Анан кийин Stream айдадым. Анан кийин Altez айдадым. Анан кийин Civic айдадым. Civic деген 5-чи унаам экен. 5-чи унаам. Юбилейный унаам деп койсом. Мындан дагы буйрса алмаштыра турган ойлор барбы азыр? Ооба, буйрса алмаштыра турган ой бар. Насип болсо, сөз түрдө мындан чогорагын алмаштыралы деген ниет бар. Анткени баягы чоң машина бир жагынан удобно экен, негизи ыңгайлуу, чарчабайсың. Муну менен мен эң алыс 1000 километрге барып келдим. Казакстанга барып келдим жакшылыкка. Ошо аябай кыйналган жокпуз, сону барып келдик. Эң алгачкы унаңыздан баштайлычы. Анда айтып калдыңыз, Mazda деп калдыңыз, Анда ким үйрөттү эле айдаган сизге? Негизи айдаганды мен ошо досум бар. Акыл деген мектепте окуп жүргөн кезде ал күн сайын атасы жумуштан келип унааны токтотот. Ал мени салып
тоо жака чыгып кетебиз. Ошентип жүрүп айдап үйрөнгөм. Ал кезде 8-9 класс жигит элем. Анан мен ошол Баткен Сүлүктүдө чоңоюп ошол жакта окууну бүтпөдүм эле. Шаарга келсем аябай унаа көп, тыгын. Анан мен ойлошумун да бул жерде мен машина айдай албасам керек депчи. Анан ошентип жүрүп шаардан үйрөндүк, механиканы алгачкы унаам. Механика болчу Мазда. Султан Садыралиев байкебиздин Досума деген криви бар эмес беле, ошондо жанагы жашыл Мазда каналга түшүп кеткен. Дал ошондой Мазда болчу. Анан досторум тиешет болчу, бул Мазда каяктан, бул Султан байкенин Маздасы деп көпкө тиешип тамашалап жүрүп. Андан кийин стрим алдым, экинчи унам. Негизи шаар ичинде ошол негизи эме жакшы го. Аз бензин жегендер. 3 жыл айдадым ал унаамда. Көз тийбесин. Аябай сонун көлгө бардык, аны менен түштүк тарапкаларга бардык. Анан ал бир аз жапсырак болчу, тоолуу жерлерге концерт менен барганда ыңгайсыз болчу. Анан ошо ниет коюп жүрдүм, эң башкысы ниеттер кабыл болуп. Мына ушул Lexus 330 унаамды алдым. Эң алгач ата-энем менен кабарлашып, кеңешип, алардын батасын алып анан алдым. Эң алгачкы унааңыздын багы баасы канча болду эле? Чын айтайынбы? Чын айтыңыз. Акчам жок унаа алганы. 2014-2015 жылдары эң алгачкы чыгармам чыккан кез туулган жер. Анан унаа алыш керек болуп калды. Анан бир досторум бар, Асан Үсөн деген. Анан ошолорго барсам Маздасы турган экен. Анан мен машина алышым керек болуп атам десем, канча акчаң бар дейт. Мен акчам жок дедим. Акчам жок эле, машина алайын деп атам дедиңиз. Десең, сен эмне биз шылыңдап атасыңбы дейт. Мен жок, шылыңдабай. Чын эле машина алыш керек болду. Ниет бар машина алганы десем, как раз бизде Мазда турат. Канчага бересиң десем. Ошо 65 миңге ошондой калган. 65. Анан чөнтөгүмдө бир 15 миң сом, 20 миң сом бар. Анан болбой досторум баарын жыйнап барып алгам. Анан ушул машинаны алайын деп атам десем, ал, сонун болот, жыргайбыз баарыбыз олтуруп деп. Алда 1.5 объем прямоток болчу, глушитель дүрүлдөпчү. Анан 20 миң сомуну бердим. Калганын мен сага бир 2-3 айда кутулам деп. Негизи мен ушул көбүн айткым келет. Эгер бир нерсеге жетишиңиз келсе, акчаңыз жетпесе, жок дегенде насия калыш керек экен да. Ошол мотивация болот экен негизи адам баласыначы. Күнтүн иштейт экенсиң да ошол. Мындай эрте жатсаң да машинанын акчасын бериш керек деп эрте турат экенсиң да кайрычы. Ошол мага мотивация болгон. Ошентип 2 ай аралыгында убада бергенден бир күндө алыс кетирбей акчасын төлөп бүттүм. Ошол Мазда ак жолтой болду. Ошол Мазданан келип отуруп, мына бүгүн шүгүр. Унааларыңызды баягы биринчи алгач унаңыз Мазда болсо, азыр айтып калдыңыз да, муну дагы өзүнчө эркелетсеңиз керек. Атап эркелеткен күндөр болсо керек. Эмне деп эркелетесиз? Машинамды мен красавицам деп коем негизичи. Мен красавицам го деп. Анан өз алдынча калганда мен серьезный жигитмин, көп эркелетпейм. Элдин көзүнчө эркелетем. Жалгыз калганда экөө сүйлөшпөйбүз. Анан эл менен баратканда, анан досторум менен болгондо, анан бир жерлерден буйта өтүп кетесиң го. Светофор маргат эткенде жетиш каласың го, ошол учурда красавица. Эркелетип коем, чаап коем. Рулду чаап коем, анан досторум да билет ал. Унаа айдагандан бери, баягы 5 унаа алмаштырдым деп калбадыңызбы? Анан унаа айдагандан бери баягы бир такси кылып көрдүңүз беле? Чын айтсам, менде бир жыл ниет бар болгон, жанагы 65 миңге алган. Ошону төлөш керек болчу. Маза, ошол кезде эми тойлор аз дейм, каяктайм, жаңы чыккан ырчысың. Анан тойлор аз, акчаны төлөш керек, эмне кыларымды билбей таксиге чыксам деп ниет кылып, анда жакшы айдай албайм. Дөңгөлөктөрүм тростору чыгып кеткен, дөңгөлөктөн корком, жарылып кетсем деп. Ошондо бирок чыккан эмесмин бир да жолу. Ошол иши кылып ар жак бер жактан таап кутулгам. Бирок негизи өмүрүмдө таксиге чыккан эмесмин. Бирок ошол кезде ниет бар болчу, чыгып койсом болмок экен, иштеп көрсөм болмок экен депчи. Эми ар бир жумуштун түйшүгү бар. Эң башкысы адал тамак. Эмне жумуш кылба, адал тамак болсо болду. Бирок негедир такси кылып аптырмын. Анан сиз дагы алгач сизге башка адам үйрөтсө, унаа айдагандачы, сиз дагы башка адамга үйрөткөн учур болду беле унааны? Ооба, мен үйрөткөн учур болот. Мен өзүмдөн инилерим бар, жакшы көргөн инилерим бар. Инилериме көп үйрөтөм. Ошо мен механика үйрөтүү чындыгында кыйыныраак. Механиканы окуп үйрөнсүн. Мындай өз алдынча ушул автоматты үйрөтөм. Мен автомат жеңил, эң башкысы бир эле бут. Жанагы 2 бут менен бирөөсүнө тормоз, бирөөсүнө газ берген туура эмес. Бирок көнүп калгандар бар ошондой. Бирок негизи бир бут менен иштеш керек. Газды дагы. Анткени газдан бутту алып туруп до конца анан тормозду тебиш керек. Ошолорду үйрөтүп коем.
жолдон чыкпай тез айдаганда, шашпай айдаганда. Анан көп мындай катуу айдачумун мен. Ошол кезде катуу айдачумун, азыр жай айдап калгам. Ошо кырсыкка учурагандан кийин ошол катуу айдап жүрүп кырсыкка учурадым. Ошол бир кызды кокустатып, эми анда машинасы каптал жарабай калды. Мен Маздамдын бамперлери чачылып кетти, жарабай калды. Анан кыз деген баары кыз го эми ал, аябай көп сүйлөп эме кылды. Анан мен айттым, эркектерден ким бар? Бир тууган байкеңби, атаңбы, ким бар десем, атам бар деди. Атаңды чакыр. Мен эркек менен сүйлөшөм дедим. Атасы менен эркекче сүйлөшүп бүтүрүп алдык. Эми ошондон кийин аккуратно айдап калдым, далактабай. Ар жак бер жакты карап, улам күзгүнү карап. Бизде баягы күч май кымбат азырчы. Анан кантип таап атасыз, же болбосо чыгармачылык менен эле азыр аракеттенесизби? Мен негизги киришем ошол чыгармачылык. Ошон үчүн шүгүр жаратканга, жалпы элибизге рахмат. Ушундай өзүбүздүн ырчы деп, темир деп чакырып жакшылыкка. Ошол барып жакшылыктарын тең көрүшүп, бүгүнкү тапкан киришем баары ошол той топурдан, концерттерден. Менде башка киришем жок. Ушунун баары дагы ошол элибизден келди. Тагыраак айтканда, ким сени мынча алдаган деген чыгармамдын арты менен мен ошол унааны алдым. Анан мен жакында дагы бир номер алайын дегем, эми ошол бир номер алып, анан ким деп жаздырып коеюн дегем. Кийинки хит чыкканча пока ким болуп турсун, кийинки хит чыккандан кийин ал ырдын атын айтып коебуз деп. Мына ким сени мынча алдаган деген ырым менен ушул унаамды алдым деп калдыңыз. Анда сизден жагымдуу чыгарма болсун. Да, ушул унаамдын урматына, жалпы көрөрмандардын урматына ким сени мынча алдаган деп атайын. Ким сени мынча алдаган, кучагыңдан жай таба албай, ким сени мынча алдаган, күлүмсүрөп алдагандай, ким сени мынча алдаган, калдың баарын айта албай, ким ал ким? Тик 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 көзүмө кара, чындык билгиң келсе сөзүмө кара, кулак түргүң келсе өзүмө кара, макул болгуң келсе эч ким менен акылдашпа, өз көзүң менен кара деген чыгарма. Бали азаматсыз. Ким сени мынча алдаган деп атпайсызбы? Бул чыгарма кантип жаралып калганын сурагым келип атат азырчы. Темасы дагы өзгөчө экенде, ким сени мынча алдаган? Бул негизи акыркы күндөрү ошол интернет барактарында, интернет желилеринде алдагандар өтө көп болуп атат. Сүйүү жаатын эмес, ар бир тармакта профессионалдар көп атат. Ошон үчүн эч кимди алдабасын деп, бул чыгарма Газизхан Шекербеков деген биздин чыгармачыл досубуздуку, казак ырчысы, ошондон уруксат алып, Кыргызстандан кыргызча которуп жазып чыктык. Анда эмесе жүрүңүз, калган маегибизди унаңыздын ичинен уланталы. Жүрүңүз. Азыр сурагым келип турат, биздеги айдоочулардын маданияты кандай депчи? Көз тийбесин, жыл бир 3-4 жылда мурдага салыштырмалуу азыр өтө жакшы. Көз тийбесин. Мурун ошол поворотникти күйгүзгөндө чыга алчу эмессиң. Азыр чыгып калдык. Аябай тыгын болуп турса дагычы, поворотникти кийсең артындагы сабыр кармап коерип коет. Сиз өзүңүз кандай айдоочусуз? Мен өтө сабырдуу айдоочумун. Ошол поворотник күйгүзбөсө мен жол бербейм. Мен ачык айтайын. Эгерде ошол поворотникин күйгүзсө мен жол берем. Анан кийин көз тийбесин 2 жыл болду, жанагы пандемиядан кийин биз тез жардам кызматына жакшы жол бошотуп берип калдык. Мурун деген төрөчүбүз. Ошол бир сабак болду окшойт менимче. Ооба. Эң сонун сабак болду. Азыр тез жардам келатканда баардыгы ошол бир тарапка качып. Азыр талкуу чордонунда жүргөн бул азыр кур маселеси да. Кур тагынбай айдап баратасыз азыр. Анан анткени биз азыр эми эле жылбадыкпы негизи. Азыр ГАИ көргөндө бирок тагабыз сөзсүз. Анан ушинтип бай кызматкерлер тоскондо. Тагылайын туура, мага жакшы эскертүү болду. Мен буга чейин да бир сторис тартып, ошол куру жок. Штраф төлөдүм негизи. Анын үчүн бирок акыркы күндөрү көз тийбесин, биздин май кызматкерлери кур боюнча аябай, ремень боюнча аябай көп токтотуп атат. Бул негизи биз ГАИден коркконубуз үчүн эмес, бул өзүбүздүн саламаттыгыбыз үчүн, өзүбүздүн сактыгыбыз үчүн. Ошон үчүн
Мен негизи жаңы эле бирок сиздерге келатканда тагып келгем. Азыр баягы съемканы эмес мен унутуп калып турмун. Анан канча төлөдүңүз айыппул? Кээде унутуп калам. Бирок калп айтпайм, акыркы бир жыл ичинде адат кылып алдым тагып. Негизи кургабы 300 сомдо. Негизи эле баягы коопсуз шаар киргенден кийинчи жалпы канча төлөдүңүз? Мен негизи жалпысынан бир 10 миңге чукул акча төлөдүм окшойт. Жалпысынан ошол коопсуз шаар башталгандан. Чыгармачылык инсандарда баягы илхом деп коет го. Ооба. Илхом узак жолго чыкканда келет депчи. Туура. Сизде кандай? Сиз айткандай узак жолго чыкканда жалгыз чыкканда келет. Маселен узак жолго кандай Сокулукка, Кара Балтага жалгыз барып коет эмесмин, Токмок тарапка. Эгер жаныңда бирөө болсо менен сүйлөшүп кете бересиң, алаксып. Мен көбүнчө жалгыз калган учурда мага жокмун. Анан ушул жолдо жүрүп жаралган чыгармаңыз барбы? Жолдо жүрүп жаралган чыгармам бар. Ошол биринчи чыгармамда жолдо жаралган. Туулган жер деген ырым. Ошол сөзү бон өзүмө таанык. Кимдик кан тамган менин туулган жерим деген ырым. Амансыңбы? Алгач сөзү жазылган. Анткени негизи ар кандай эмеспи, кээде обон биринчи чыгат, кээде сөз чыгат. Бирок мен негедир ушул чыгарманын биринчи сөзүн жазып алгам, анткени оюм толук түшүндүрүшүм керек болгон. Туулган жерге болгон сүйүүн, махабатты, балалык кезди, кем байлыктардын баарын ушул өзүмдүн туулган жерим Сүрүктөгө арнап, алгач ушул полный ушул жалпы эмесине сөзүнү жазып алдым, андан кийин обонун чыгардым. Темир байке, мына унааңыз менен да шаарга жетип алдык аман эсен. Анан унаа сүйүүчүлөргө, унаа ала албай жүргөндөргө сиздин баягы кеп кеңеш болсун. Эң башкысы бекем ниет коюш керек ар бир ушундай унаа алсаң же бир жумушкаларда. Анан сөз түрдө мен жана жогоруда айткандай, менде акчам жок эмес, мен акчасы жок барып маздалганмын. Ошон үчүн мотивация болот. Ошондой мүмкүнчүлүктөр дагы бар. Алдын ала алып туруп, анан кийин ошондо жакшы эмгек кыласың, уктабай эмгек кыласың, бирок максатыңа жетесиң эң башкысы. Ошон үчүн сөз түрдө унаа алыңыздар. Бул эми унаа эмне? Бул унаа деген жөн гана бизге кызмат кылуучу, жараткан бизге баш ийдирип койгон, бизди бир жерге жеткирүүчү жөн гана бир буюм, темир мындайча айтканда. Эң башкысы баш аман болсун, эки бутубуз ден соолугубуз аман болсун. Жөө жүргөнгө эч нерсе жетпейт негизи. Бул жөн гана мүмкүнчүлүк. Андыктан сиздерге рахмат чакырууңуздарга, биз өтө кубанычтабыз. Негизи көрүндүк күттүм эле, чөтө берип атасыңар, нугаларды мен кеттим. Тамаша, албетте тамаша. Ошол рахмат, жалпы Суперинфонун жалпы жамаатына ырачылык айтабыз. Бекем ден соолук, чакырууңуздарга рахмат. Ар дайым кызматташууга даярбыз. Сиздерге ийгилик. Сизге да чоң рахмат. Күлүгүңүз кут болсун. Иштериңиз ар дайым ийгиликтер болсун. Намыңыз да кут болсун. Буюрса жаңы чыгармаларды, хит чыгармаларды жарата бериңиз. Ардактуу көрүүчүлөр, ушул берүүбүздү сиздер Super KG YouTube каналынан көрө аласыздар. Сиздер менен коштошобуз. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.